Sүйүктүү бир туугандар, Фудайл ибн Айяд деген табиун өткөн. Өтө чоң жогорку деңгээлге жеткен алим, аллама, олиялык даражадагы инсан эле. Ибадат кылчу бөлмөсү өзүнчө, жатак бөлмөсү өзүнчө эле. Ибадат кылуучу бөлмөсүнө өзүнүн никесиндеги жубайын да киргизчү эмес. Кара чечекей уул кызын да ал жака кирүүгө уруксат берчү эмес. Көпчүлүгү Фудайл ибн Айядды бул ибадатта негедир адашты, неге мындай кылат деп баары жек көрчү, аял да түшүнчү эмес. Ошол ибадат кылган бөлмөсүндө Фудайл ибн Айяд болбогон күнү аялы уруксатсыз астананы аттап тияка кирчү эмес, анткени аялына тыюу салып койгон эле. Бирок сыры башкада эле. Фудайл ибн Айяд бир күн онтоп, ооруп, өлүм төшөгүнө жатып калган учурда ал уктоочу бөлмөсүндө жатты. Ибадат кылчу бөлмөсүндө эмес. Жубайын балдарын чакырып, баарына насаатын, керезин айтып, батасын берип, кагылайындарым, айнанайындарым. Мынабул биздин үйдүн бир дубал ар жагындагы жашаган жөөт, еврей кошунан айтып келсеңер, ошодо бир айта турган сөзүм бар деди. Баары таң калып, о атаке, эми өлү ушул жашооңуздун аягында ушул еврей менен сүйлөшөсүзбү? Динсиз инсан менен сүйлөшөсүзбү? Деди эле, айтып келе бергиле, мен аны менен сүйлөшө турган бир эки ооз сөзүм бар, көп эмес деди. Макул деп, бир баласы чуркап кирип, еврей жөөт кошунаны чакырып ээрчитип кирди. Эми кагылайын жубайым, айнанайын балдарым, сыртка чыгып тургула, эшигди сырттан жаап тургула, мен ушул кошунам менен жакшылап бир сүйлөшүп алайын деди. Онтоп ооруп жаткан Фудайл ибн Айяд ордунан туруп отуруп, кошунасы менен эсен соолук сурашкандан кийин, кагылайын кошуна, сизди чакыртканымдын бир эле себеби бар, коркпоң. Уруксат болсо эгер, макул десеңиз, менин мынабул ибадат кылчу бөлмөмө бир кирип баш бакпайсызбы? Эмнени байкайсыз, эмнени көрөсүз деди. Ал кирип, оозун, мурдун моминтип, жаап чыкты. Дагы бир кирбейсизби деди. Дагы бир кайра ошентип чыкты. Эмне болуп атат кошуна деди. Өтө сасык. Кандай сасыйт экен? Туалет сасыйт. Кошуна, мен ушул бөлмөдө 17 жылдан бери ошол сасыкка чыдап, сабыр кылып, намаз окуйм, ибадат кылам. Ал сасык, ал сиздин туалетиңиздин саркындысы тешилип калып, менин бөлмөмө түшүп атат. Мен ошол жерге бир кумган коюп койгом. Күнүгө түнү менен толгондо алып чыгып туруп, өзүбүздүн туалетке барып төгөм дагы, кайра алып келип коюп коем. Жубайыма, балдарыма айтсам, сиздин көңүлүңүздү оорутуп коебу деп айтпай жүрдүм эле. Кокустан бүгүн жаза басып, көзүм жумулуп өлүп кетсем, биздин атабыздын бөлмөсүн сасыткан кошуна деп сизди бир акарат кылып урушуп койбосун деп чакырдым. Кандай кыласыз кошуна? 17 жыл сабыр кылдым, дагы деле сабыр кыла берет элем, бирок өлүп калсам, муну жубайым менен уулдарым сиздин көңүлүңүздү оорутуп коебу деген тариза эле чакырдым. Башка мен сизди эч кандай чакырбайт элем, көңүлүңүздү оорутпайт элем. Эми өзүңүз тыянак чыгарасызбы дегенде, жанагы еврей кошунасы Фудайл ибн Айязды колуңузду бериң деп туруп, колун кармап, өп пешинесине сүртүп туруп ошол жерде Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деп исламга кирген. Кагылайын бир туугандар. Карабайсызбы? Башка дин өкүлү болсо дагы сабыр кылып чыдап жашап, өмүрүнүн эң аягында аны сабыры, чыдамкайлыгы, жылуу жумшак, кичпейлиги менен мусулман кылып өлүп атат. А биз мусулманбыз, кошуна менен таарнышып, тууган менен араздашып, биз аларды исламдан алыстатып койбойлу. Эң негизгиси, мусулман болуп төрөлгөнбүз, мусулман болуп жашайлы да, мусулман болуп өлгөнгө аракет кылалы.